эмнеге кайттың? Буга чейин каяка токтоттуңуз эле? Эмне болду? Мындай күмөн саноо шек саноолор болот го? Жок, машинебиз как обычно эле мен офисим ушул Азимолдун жанында. Мен офиске келели деп, анан Азимолдун алдында супермаркетке кирели деп машинени мойкага токтотуп анан киргенбиз да. Анан жууп атканда билинди, алдынан зым салаңдап калды да. Эмне зым деп анан водителин жөнөтсөм, алдында гранта ойланып экен деп атпайбы. Ошо сразу эле милиция чакырдык. Башка мен азбак эчтеке деп айта албайм, көрөбүз го. Буга чейин автоунааңызды өзүңүз эле айдап жүрөбүз, эртеден бери эле мен. Ушул машинеде 9-дан баштап жүрүп атабыз да, мен болгон жака бардык да. Кечинде, түнчүндө балким башка жака. Мен билбейм да, мен айдап эле жүрөбүз постоянно эле. Кантип байкап калдыңыз? Сашпай айтайчы бул боюнча. Жаңы эле мына жарандык активист Илгиз Шаменовдун өзүнүн да пикирин угууга аракет кылдык. Ал айтып жатат, биз автоунаабызды өзүбүз эле айдап жүргөнбүз, эртеңки саат 9-дан баштап эле айдап жүргөнбүз. Анан ушу Аземолдун алдындагы автоунаа жуучу жайга киргизгенде эле ал жакта балдар байкап калышты деди. Астынан зым түшүп калганын байкап калышты дейт. Анан аны карасак эле граната деп айтышты дейт. Ошондон эле дароо милиция кызматкерлерин чакырганын айтышты. Азыр Аземолдун тегерек чети милициялар тарабынан курчоого алынган. Ичиндеги маалыматка ылайык, ичиндеги адамдардын баары сыртка чыгарылган. Плохо ему, плохо. Адвокат болом мен. Сиз адвокат? Адвокат Илгиздин. Скорый бияка келет деп атат. Күтүп атабыз да, күтүп атабыз. Өзүңөр көргөндөй, мен эң биринчи себеп ойлоп атам, бул политический мотив деп. Как өзүңөр көргөндөй, уже сколько воюем за жетимто. Мен эң биринчи себеп мен бул политический мотив деп ойлойм, себебин. Ошон үчүн до конца аягына чейин териштиришсин. Мен эрте менен кызым менен жүргөм, өзүм 6 жаштагы кызым менен мисалы. Она со мной рядом находилась. Мен 6 жаштагы кызым, мен жанымда бухгалтерим бар болчу. То есть мы все могли умереть, да, можно сказать так. Если мы не заехали бы в мойку Азимол, мы все могли бы умереть, да, в любой момент. Ошол анан экинчи себеп биз коррупцион схема менен күрөшүп атканбыз. Ошол эле Сез Бишкек боюнча, ошол эле Айыл чарба министринин коррупцион схемаларын бетин ачканбыз. Ошол эле Айыл чарба министри угрожать эткен күндөр болгон. Я за 7 секунд я урою деп. Но это все связано, я же говорю, это с политикой, да. Ошол башка мен эчтеке деп айта албайм. Кыргыз элин өздөрү көрсүн, баа берсин. Где каякта жашап атабыз, кандай жашоодо жашап атабыз. Кимдер бизди башкарып атат? Эмне болгонун мындай өздөрү териштирсин, өздөрү көрүшсүн да. А что там именно было? Там мешочек был какой-то или что подозревают? Ну, водитель мой говорит, там это граната там висит в машине. Вот саперы рассматривают, посмотрим, что. Кача убакыттан кийин айтабыз дештиңиз? Билбейм аны. Я просто сейчас в себе очень плохо чувствую, поэтому давайте на этом все. Сейчас в какую больницу? Сейчас. Я подъеду туда сейчас. Мына бул тез жардам унаасы жарандык активист Илгиз Шаменовго келди. Биз окуянын жүрүшүн мындан ары дагы чагылдырганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.